Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабақта біз намазда ат-тахияттан кейінки салауатты жана дуаларды тура оқуды үйренеміз. Құран жана хадисте намаздың өтө көптөгөн пайдалары келген. Алымдарыбыз айтат, намаздың 12 миңден ашуун пайдасы бар. Алардын эң эле акыркысы ден соолукка пайда. Албетте эми бул пайдаларга жетүү үчүн намаздагы дуа, тасбихтерди туура айтуу өтө зарыл. Себеби айрым учурларда бир тамган өзгөрүүсү менен сөзүн мааниси толук өзгөрүп, туура эмес маани чыгып калат. Ошондуктан ар бир сөздөгү тыбыштарды туура так дана чыгарууга аракет кылуу керек. Анда эмесе салаватты окуганга киришебиз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Дагы бир ирет. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغبر جلو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Эми бул салаватта көпчүлүк учурда кездешүүчү каталардын бири Мухаммад сөзүндөгү ха тыбышы хо менен айтылып калат. Мухаммад деп. Же болбосо тамактын түбүнөн чыккан ха менен Мухаммад деп айтылып калат. Ошондой эле Ибрахим сөзүндөгү ха тыбышы дагы Ибрахим деп айтылып калган учурлар көп кездешет. Ошондуктан бул тыбыштарды өз ордунан ачыктап айтканда тамактын ортосунан Мухаммад деп чыгарууга аракет кылуу керек. Жана ошондой эле Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деген сөздө ва аля али көпчүлүк учурда туура айтылышы негизи ва аля али биринчи сөздө айн менен ва аля, экинчи сөздүн башында хамза али. Көпчүлүк учурда бул хамза менен айндын чыга турган орундары жакын болгондуктан кээде хамза айынга айланат же кээде айын хамзага айланып ва аля али деп айтылып калат. Ошондуктан биринчи айын чыгарабыз, биринчи сөздө ва аля, экинчи сөздө хамзаны чыгарабыз али. Ва аля али Мухаммад деп. Ал эми салаваттан кийин болсо Куран жана хадистеги дуалардан окулат. Мисалы Куранда аятта айтылган дуа Робби гфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Ошондой эле дүйнө жана ахиреттик бактылуулукту камтыган Бакара сүрөсүндөгү 201 аятта Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар деген дуа. Бул дуа баарыбызга белгилүү. Ал эми хадисте келген дуалар болсо اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دابر جلوقيوس اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله تعالى بارыбызга намаздагы дуа тасбихтерди туура айтып жана андагы көптөгөн сансыз сопторго жетүүгө жардам берсин.